башкы корпусу мына. Жууп дагы коюлуп аптыр да, терезе жуулбаганына. Ой, туалет очень плачевный, честно. Вот туалет это вообще отдельная тема. Сетевой игра деп коет, сетевой игра деле болот окшойт, да, эжеке? О, кандай болбойт. Андай болбойбу? Аркырап шамалды киргизе турган эски ушу Союздун эмеси экен, терезеси. Кесектер чыгып эле турат, азырынча мындай көп эле бул жердин баягы эстетикалык коздугуна маани беришкен эмес. А тем более мне нужно разрешение. Мен жанагы жок. Мне тем более, если вы со стороны пришли, мне тем более нужно разрешение. Директоруңуздардан уруксат алдым, анан Жок, уруксат алсаңыз, биз албайбыз. Неге? Надо туруп Качан киргизесиз аны? Саламатсыздарбы? Мен азыр Оштун түштүк чыгыш кичи районунда турам. Бул жер жанагы студенттерге бай Ош шаарынын студенттик шаарчасы деп эсептелет. Мына ушул жерде Ош гуманитардык институту жайгашкан. Анан бул жерге неге келген максатыбызды айтып берели. Ош гуманитардык институту Оштогу эң чакан, эң мүмкүнчүлүгү чектелүү, эң контрагы аз, мындай кедей дыйкандын баласы окуган окуу жай. Мына ушул окуу жай менен Бишкектеги улуттук университеттин абалын салыштырып берейин деп атам. Себеби улуттук университеттин мүмкүнчүлүгү канчалык кең, бирок анда болгон иштер кандай. Булардын мүмкүнчүлүгү канчалык чектелүү, бирок мында болгон иштер кандай. Эмне артыкчылыктар, эмне кемчиликтер бар. Бул Ош гуманитардык педагогикалык институт, кыскартып айтканда ОГИП деп коет. Ушул ОГИПнин короосу ушул киргенден баштап гүл, арча, жапжашыл. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр гүлдөрү бир аз мына күз келип курай баштаптыр, бирок мындан бир 10 күн мурун бул жерден өткөн көрктүү жер жок эле. ОГИПнин өзү негизи эки негизги дарбазасы бар. Бирөөсү административдик корпуска кирүүчү дарбаза, экинчиси мына окуу корпуска кирүүчү дарбаза. Бул жагында бул окуу жайдын ушул гүлгө өтө маани бергени байкалып турат. Мына оң жагында дагы, сол жагында дагы ушул дарбазанын кире бериштин гүлдөр орнотулган, пирамида сыяктуу кылып, ушул жерге жанагы гүл челектерин коюшкан. Анан киргенде эле мына студенттер үчүн жасалган мына отургучтар турат. Оң жагында, сол жагында негизинен көлөкө. Бир дагы куураган даракты мен азырынча байкай элекмин. Кирген жеринде мына брусчатка басылган. Ушул жерден азыр Ош гуманитардык педагогикалык институтун кое туруп, биз азыр Бишкектеги улуттук университетке дагы барабыз дагы. Ошол жердин ушундай бир кире бериштеги шарттары менен тааныштырабыз. Бишкек шаарында ушул Баласагын атындагы улуттук университетке кирип баратам. Мына кирип бараткандагы короосу ошо капталдагы эшик экен. Киргенде эле көрүнөт, мына бул турган сиздерге көрүнүп атабы азыр. Мына жарыктандыруучу көчөдөгү мындай короодогу чырактарынын бири да жанбайт экен. Мына жерде эки чырагы бар экен ушул. Эки чырактын бири да жанбайт. Мына жакта, бул бетте дагы мына караңыздар. Эки. Бул жакта дагы мына 4 көздүү чырак турат. Бул дагы үстүндө жанагы чырактары талкаланып жок болуп кеткен. Мында дагы ушундай астындагы чөйчөкчөлөрү гана турат. Бул жакта эми ушул Союздун дизайн менен жасалган окуу жай. Киргенде ушул гүлдөрү бар экен. Мына жакта болсо мына бир көңүл бура турган нерсе, карасаңыздар. Тепкичи бар. Ушул тепкич аркылуу мынтип жолго чыгып кетиш керек. Бирок бул жерде тосулуп калган мынтип. Демек, же тепкичтин кереги жок, же ушул тосмонун кереги жок десек болот. Анан биз мына кайрадан эле киргенде сол тарапка бурулдук. Сол тарапта мына ордо оюнун ойноочу кичинекей аянтчасы бар экен боз үйдүн астында. Бирок мунун дагы ушул көп деле көңүл бурулбаганы көрүнүп турат. Анан ушул эле жерде мынтип тосмолору кыйшайып, тосмонтип жан баштап жатат.
бул балким анын короосу болсо керек эле. Бул эшик дейин десең эшик эмес, тосмо дейин десең тосмо эмес. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Ушул ордого кире турган эшик окшойт, мындай бир жолчонун изи турат. Демек жол болгондон кийин эшик болуш керек. Эшик жок. Тосмо экен, тосмосу мынтип жамбаштап кыйшайып жатат. Анын аркы жакта бир эжик отурат. Дээрлик мындай бир кароосуз калганын көрүүгө болот. Бул мен азыр сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн айта кетишим керек. Бул азыр ушул Бала Сагын атындагы Улуттук университеттин башкы корпусу. Башкы корпусунда мынтип киргенде эле көзгө көрүнө турган нерсе бул университет эмес, жанагы психбольницага окшоп мынтип бир эмес, 2 кабаттан түрмөканага окшоп бул иши кылып өзүңүздөр чечмелейсиздер кандай болсо дагы. Ушинтип тосмолор 2 кабаттан тосулган. Сыртынан арматура, ичинен зым дегендей. Анан ушул 2 кабат терезенин бири дагы ушул курулгандан бери жаңыланган эмес окшойт. Ушул эски жыгач терезелер турат. Кирип, букаланып, краскалары жыгачы ажырап курай болуп калган. Эми биз мына кире бериштеги гүлдөрүнө көзүбүз түшүп атат. Бул жакта мынау мындай эстеликтери бар экен. Эстелик, ар бир эстеликтин астына мынтип гүлдөр эгилген. Бирок бул ушул эстеликтерди коюлган мына тосмолору дагы ажырап мынтип жатат. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Мисалы мен өз үйүнө мындай мамиле кылгандар аз эле болсо керек деп ойлойм. Бул баягы өтө чарбасы начар, өзүнүн үйүнө өзү көңүл бөлбөгөн, кайдыгер, же болбосо араккечтик менен гана алектенген адамдардын короосу адатта ушундай болот, эгер салыштыра кете турган болсок. Короосунда мына кире беришинде мынтип жаңы брусчатка басыптыр. Мына улуттук орнамент менен жасалгаланыптыр. Ушундай. Азырынча студенттер жанараак абдан көп жүргөн, топ-топ болуп. Азыр студенттери азыраак суюлуп алышты бир аз. Так, биз азыр мына акычынын бир кызматкери мени алып жөнөдү. Азыр ректорго кирели, ошол жерден уруксат алып, анан съемкаңызды жүргүзөсүз деп айтты. Азыр биз биргеликте ректорго кирип баратабыз. Бирок мен жолдо келатып мына чубалган зымдарды көрүп атам. Муну мисалы бир иреттеп коюунун айласы жокпу деген суроо менде туулуп атат. Анан баягы эле көрүнүш ошол биринчи кабаты толук жанагындай решетка менен темир тосмолор менен тосулган. Бир дагы терезе пластик болуп жаңыланган эмес, ушул курулгандагы эмелер ошо бойдон экен. Мен азыр дагы бир таң калган жерим, мына терезени алмаштырып коюу эмес. Болгону мынтип жууп дагы коюлуп аптыр да, терезе жуулбаганына. Кечиресиңер. Кыздар, терезеңер жуулганбы? Же боло береби ушул? Мына. Терезе жуулган дагы эмес да, мына. Батташкан терезе мына, көрсөңөр. Краскасы краска бойдон, чаңы чаң бойдон. Билбейм, мен мындай окуу жайды аймактардан гана көрсө болот го деп ойлоп жүргөнмүн мен. Баткенден, балким Нарындан. Мен Бишкектин Борбор шаарынан, Бишкек шаардык мэриясынын маңдайынан улуттук деген макамы бар. Кыргызстандын мындай бетке кармай турган эң чоң килтейген университетинде ушинтип терезе жууганга бир кишинин жоктугу мени чындыгында таң калтырып атат азыр. Мына биз башкы корпустун арт жагына өттүк. Бул жерде ошол улуттук университеттин эң башкы адамы, Кыргызстандагы эсептелүү делген, белдүү делген бир 4-5 ректордун бирөө отурат. Ошол жердеги
короонун абалы ушул. Мына жактарындагы мына арыктары мынтип таштандыга толгон. Кээ бир арыктары мынтип жоголуп дагы кеткен. Мына бул жагында арык жок. Арыктын изи гана калган мына бир аз гана. А бул жакта ошо мына кыйшайган, кулаган ушул эмелер. Мына жакта бир сынык мынтип бир столба жатат. Бул неге жатат? Же бул баягы арт дизайнбы? Мен түшүнгөн жокмун. Ректораттын ушул кире бериш жагындагы да гана бир жерде гана ошол гүл эгилген болбосо, башка жеринде гүл жок. Эми мына жерин караңыздар. Бул жакта ушул мына пивонун, мына жакта арактын бөтөлкөлөрү жатат. Мына жакта мына турган таш, мына бетон неге турат мына короонун ортосунда? Түшүнүксүз. Мына жерде кимдир бирөөлөр келип күн сайын арак ичет окшойт мына. Жанагы 100 граммдыкпы, 200 граммдык желим идиштеги жанагы арактын эмелери турат, идиштери жатат. Бул жактагы ошол таштандыга толгон. Силер эске алып турушуңар керек. Бул Кыргызстандагы билим очогу деген Кыргызстандын жанагы студенттерине билим берген, мындай жогорку билим берген эң чоң Кыргызстан өзү мындай бетке кармай турган университеттин короосу ушул. Өзүңөр билгендей жанагы башында гана, кире беришинде гана гүл бар, калган жерде гүл деген түшүнүк жоктой. Мисалы мына жактарды караңыздар, бир дагы гүл жок. Гүл турмак жакшылап мындай тазалап, таарып деле коюлган эмес, мындай бош жерлерге бир дарак деле эгилген эмес. Мисалы мына жерлерге ушул дарактардын баары Союздун маалында эгилсе керек. Андан бери дарак эгилгени мага көрүнбөйт. Мисалы мына караңыздар, мына аянтта бир да дарак жок. Мына. Бир да дарак жок. Жок дегенде жанагы тал болсо дагы мына жердеги ушу талдарды кесип ушул жерге шагын отургузуп койсо деле, көмүп койсо көктөй турган нерсе. Эми муну караңыздар эми. Ушул университеттин арткы короосундагы чоң мындай алганда көк майсан боло турган жерде мынтип турба менен астындагы жанагы бетондору менен ушинтип колдоюп мындай түшүнүксүз нерселер жатат. Бул эмне? Бул жанагы мен айткандай жанагы арт дизайнбы? Мен түшүнгөн жокмун кыскасы. Жакта жанагы спорт аянтчасы бар экен. Балдар ойноп атат, спорт аянтчасы деле көп кең эмес. Анан азыркы заманбап. Силер мына билесиңер да баарыңар, көрүп жүрөсүңөр. Замандан эч ким артта кала элек. Азыркы заманбап аянт кандай болот? Азыр мисалы эң акыркы айылдарга барсаңар дагы астына жашыл жанагы жасалма газон мындай жайылган. Тышында мындай бир тосмолору бар. Аянтчалар азыр курулуп калган. Баткенге барсаңыз дагы табасыз аны, Нарынга барсаңыз дагы табасыз. Бирок ал нерсе ушул улуттук университетте жок да, улуттук университеттин короосунда жок. Кыздар, силерге аянтча жокпу башка? Мына ошол Бишкектеги улуттук университетте ошол кыздардын, балдардын, студенттердин мына китеп баштыктары, кийимдери мынтип мына чатырдын үстүндө турат, мына таштын үстүндө мына илинген. Кыздар, силердин кийим кое турганда жериңер жокпу? Кандайсыңар? Өзү жана спорт залыңар каягында? Мунун ичиндеби?
Развилкасы жокпу? А чего снимать тогда? Саламатсызбы? Макул. Сиздердин окуу жайды тартып аттым эле. Окуу жайыңардын шарттары жөнүндө силер ушу менен макулсуңарбы, кандай? Biz birinci kursta elek. Биринчи курстан. Но мы видели там раздевалку, она в ужасном состоянии сейчас. Көрүп чыксаң болобу? Я не знаю, я не вижу. Бул жактабы, ушу жактан? Так, мынау балдардын, кыздардын ушул кийинип чечинүүчү жагы окшойт, ушу жакка кирип чыгайын. Азыр. Мынау ушул студенттер кийинип чечине турган жер окшойт. Так. Мынау раздевалка ушулбу? А бул эмне? Саламатсызбы? Университет жөнүндө мындай бир репортаж тартып аттым эле. Сиз ким болосуз? Мен мугалим. Мугалимсизби? Агай, мага раздевалканы көрсөтүп коесузбу? Раздевалка? Ушулбу? Ушул раздевалкабы? Мен раздевалка эми бир отура турган жери бар, бир шкафтары бар, болчу эле да, мен билген. Күзгүсү бар. Ушуга эми сиздер студенттер мындай наразы болушпайбы? Болот. Эмне дейсиздер ана? Бул эми улуттук университет да, бул эми бир көчөдөгү жөн эле бир университет эмес да бул. Туурабы? Бул жагында эмнелер бар? Бул жакта дейт го жанагы. Элеватор. Булар үчүн жанагы студенттер мындай сумкасын кое турган, кийимин кое турган шкафтар, күзгү нарак жок экен да демек, э? Национальный университет. Да. У нас нет другого выбора. Башка выбор жокпу? Нет, есть, да. Просто тут, смотрите, диплом, получается, котируется везде. А во-вторых, у нас есть другие университеты, но мне кажется, там не лучше. У нас есть БГУ, да, у нас есть КСУ, но там такие же условия. Бишкек сам не развивается нигде. Это не только университет не развивается, это все не развивается. Раздевалкасынан чыгабы? Чыгып биз. Ну, мен бокстон. Макул. Саламатсыңарбы? Кайсы курстуңар силер? Биринчи курстуңар, а? Аймактардан кандай университетти элестетип келдиңер эле силер? Мындай элесиңер акталдыбы мындай? Ооба. Ушундай эле элестетип келгенсиңер, а? Мындан артык болот деп элестеткен эмессиңерби? Жок. Мындай айнектер ушундай кир болот, такыр арчылбаган болот, эски болот, дааратканалары сасык болот деп. Юридический факультеттин эмеси жакшы эле экен, айнектери жаңы, колдору жаңы салыныптыр, ремонт жасалыптыр. Мен башында ойлогом ушундай университетке келип окуйт экен деп, юридический факультетке баргандан кийин мен взглядым башкача, взгляд другой стал. Жакшы болуп калдыбы, э? Ооба, жакшы болду наоборот. Юридический факультеттин жакшы эле эмелери бар экен. Жакшы экен, э? Сиз демек мындай толук ушуга канааттанасыз, э? А силерчи кыздар? Мисалы спорт залда, мисалы мен азыр спорт залыңар эми бул жакта, э? Кирип көрөлүкпүз. Кирип көрө элексиңерби? Ичинде раздевалкасы жок экен, мисалы шкаф жок экен, күзгү жок экен, мисалы. Бул эре? Бул эре, Биздин универ жаат. Бизге жаат. Лучший. The best. Макул, рахмат. Мына жакта дагы бир көрсөтүп кое турган нерсе бар мына. Бул брусчатка. Мына ушу жактан тетиги корпуска карай курулган. Брусчатканын абалын көрүп атасыңар. Эч нерсе калган эмес мында. Биз кайрадан ОГП'дебиз. ОГП'нин мына спорттук зал экен. Спорттук залга дагы булар камера орнотушуптур. Мында байкоо камералар турат. 1, 2 экөө окшойт, э? Экөө экен. Эмне үчүн койгондар? Бул жер биринчиден коопсуздук, андан кийин чоң мелдештер өтүп турат. Ошол мелдештерди айрым спорттук талаштарда көзөмөлгө алыш үчүн коюлган. Жакшы болгон да. Бул жер ошондой эл аралык мелдештерди өткөрсөңөр да болуп калат. Республикалык мелдештер өтүп келатат, эми эл аралык Кудай буйрса келечекте өтөт. Бул жер окуу жайдын биринчи спорт залы. Бул жерде волейбол, баскетбол,
стол тенниси ушул жерде өткөрүлөт. Ал эми сырт жакта гимнастикалык спорттук зал бар. Ал жакта да калган спорттук зал бар. Эки спорттук зал бар. Баса бул жерде канча окуу студент бар эле? 7000ге жакын. 7000ге жакын студент бар экен. Ошол 7000ге жакын спорт студенти бар окуу жайда эки спорттук залыбыз бар дешип атат. Андан сырткары сырттагы жанагы спорт аянтчалары бар. Кыздардын кийинүүчү жайы деп, наркы жакта балдардыкы бар экен. Балдардыкы жабык экен. Кыздардыкына кирип көрө берели азыр. Так. Свети жанбайт экен. Бул жакта күзгүсү бар экен. Бул жакта мынау кийим илгичтер турат. Бул жакта отургучу. Так, бирок бул жак баягы союздун аркырап шамалды киргизе турган эски ушу союздун эмеси экен, терезеси. Пластик айнектерди ошол биринчи кабаты, экинчи, үчүнчү кабаттары толук алмашты деген менен бул жак али толук алмаша элек экен. Эжеке, бизге айтып берсеңиз, канча китебиңиз бар? Эмнеңиз менен мактана аласыз? Канча китеп жетпейт? Эмнени сурашат? Эмнени ала албай атасыздар, таба албай атасыздар? Ошолор жөнүндө айтып бериңизчи. Бизде мынау ОГПде 4 китепкана бар да. Мына азыр турган бул абонемент. Биз студенттер менен китепти үйгө беребиз. Анан окуп келишкенде алып, кайра дагы ушинтип берип алып турабыз да. Анан мына ал жакта окуу залы бар. Алар ошол жерден окуйт. Жатакана бар. Ал жерде да окушат. Анан коллежибиз бар. Ошентип 4 китепкана бар. Жок, бул жерде мынау азыр ушул сизге караштуу канча китеп бар? Бизде азыр ушул жерде 52.000 китеп бар. Студент келип китеп сураса, таба албай калган студентке мындай жок болуп аткан китеп кайсылар сиздер үчүн көйгөй болуп аткан китеп? Биздеби азырынча жок болуп аткан китептер анча эле эмес, почти баары эле бар. Жок, мисалы, болот да азыр мисалы бардык китептер жок болсо керек, кайсы китеп жок болуп атат? Китептерден эми бизге жетишпеген китептерибиз мына орус тилинен, анан англис тилинен китептери өтө эле жетиштүү эмес да. Ошол предметтер кичине аксатып атат. 7000 студентке ошол абонементтик китепканаңыздарда 52.000 китеп болушу бул аз дегенди билдиреби же көп дегенди билдиреби? Эми орточо. Орточо. Себеби башка бөлүмдөр дагы бар да. Ошолордон да пайдаланат. Ушул ОГПнин кире беришинде мына жагы сол канаты окуу залы болсо, бул жагында электрондук китепканасы бар экен. Буга дагы баш багып көрөлү. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Саламат, жаксыздарбы? Бул жер эмне азыр? Электрондук китепкана. ОГПнин электрондук китепканасы студенттер үчүн атайын интернет булагы тартылган, акысыз. Анан 10.000ден ашык электрондук китеп бар. Анан сабактан кийин ошол электрондук китептен пайдаланышса болот. Андан сырткары AVN программасы бар атайын. Электрондук программасы. Бул жерде бүт экзамендер, модулдук, семестрлик модулдар бардыгы ушул жерде компьютердин негизинде алынат. Автоматтык түрдө ошол алынган баалар боюнча электрондук зачетный китепчеси түзүлгөн. Ошол программа негизинде. Ошол программанын ошол зачет китепчесине түшөт. Андан сырткары ошол интернет булагынан акысыз пайдаланышат. Эч кандай акы төлөнбөгөн интернет булагы жайгашкан жерде. Бул жерде мага көрсөтүп бересизби? Азыр мына канча компьютер бар эми? 50 компьютер бар. 50 компьютер, 50, демек 50 орун экен да? 50 орундук компьютер. Интернет менен акысыз туташтырылган. Акысыз туташтырылган. Эмне үчүн азыр студент жок? Биздики эрте мененкиси менен болгондугуна байланыштуу мына келип азыр кетишти да. Уже 2 жарымдан өтүп калды, көпчүлүк эме болуп калды. Эми анын үстүнө азыр жаңы окуу жылы башталганына байланыштуу көпчүлүк студенттер мына азыр келип кетишип атат да. Бирок жана эле 1 саат мурун өтө көп эле студенттер ошол маалда келесиздер да. Азыр биз бул жерден чыгабыз дагы кайрадан улуттук университетке барабыз. Алардын дагы ошого окшогон китепканалары, электрондук китепканаларын салыштырып көрөлү эки окуу жайдын. Дагы бир жолу эстетип кетишим керек, бул Оштогу эң чакан, эң кичинекей, эң мүмкүнчүлүгү чектелген Ош гуманитардык институт деп аталган, педагогикалык институт деп аталган окуу жай. Азыр биз кайрадан улуттук университетке барабыз. Саламатсыздарбы? Сиздердин ректоруңуздардан уруксат алдык. Анан
китепканаларыңыздар менен таанышалы дедик эле. Атым Ыдырыс. Директор бул жакта. Китепканасы абдан кенен экен. Бирок азыр активдүү ушул китеп окуп аткан турган студент көрүнбөйт. Ректоруңуздардан уруксат алдык. Китепканаңыздар жөнүндө айтып берсеңиздер деп келип калдык эле. Интересно, мне никто ничего не говорил еще раз. Ешким айткан жок. Бул жигит жанагы коомчулук менен байланыш боюнча жетекчиси болосузбу? Ушул жигитти кошуп берди. Для меня это новость. Негизи эле макул, ректор уруксат бербеди деп коелу. Мен сырттан келдим. Мен сиздердин уруксат. А тем более мне нужно разрешение. Мен жанагы жок. Мне тем более, если вы со стороны пришли, мне тем более нужно разрешение. Макул, ошондо эжеке мындай болду. Мен сиздердин китепканаңыздар. Я же не разрешаю. Эжеке сизден бир эле суроо. Китептериңиздер жөнүндө айтып бересиздерби? Кандай китептер бар? Канча китеп фондуңуздар тууралуу? Канча окурмун? Ректората позвонить, подтвердить. С ректората могут позвонить, подтвердить? Дим, кто может подтвердить? Обычно так не делается, Балдар. Надо всегда хотя бы предупредить. Снимаете для газеты или там. Биз азыр Ну, поймите правильно, то а так ни с того ни с сего. Если вы не работаете, вы где-то стоите, другое дело. А то ко мне приходите, хотите про библиотеку официально все снять. Биз азыр жанагы Улуттук университеттин китепканасына келдик. Китепканасы менен таанышалы дегенбиз, бирок китепкананын директору бул жанагы китептер жөнүндө айтып берүүдөн баш тартты. Себеби расмий уруксат кагаз алган эмессиңер деп жооп берди. Ректор билбейм эми. Бул көп деле жанагы жабык маалымат эмес эле. Жашыра турган эмне бар экен, мен түшүнгөн жокмун. Саламатсыздарбы? Бул электрондук китепкана окшойт, а? Сиз ушул китепкана жөнүндө маалымат ала алалы дедик эле. Бирок азыр директоруңуздар уруксат берген жок, биз кете беребиз. Биз кайрадан огуп идебиз. Азыр мен көрүп атам, бул жерде мына чатыр толугу менен жаңыланыптыр, окуу корпусунун. 3-чү, 2-чи, 1-чи этажы толук жанагы пластик айнектер коюлуп турганы азыр көрүнүп турат. Мен мындан бир нече жыл мурун келгенде окуу жайдын чатыры кыйшайып калган болчу. Бир дагы эмеде жанагы мына кабаттарында терезелери пластик эмес болчу. Анан дагы бир өзгөчөлүктү азыр айта кетсем болот. Мына жерде гүлгө өтө көп маани беришет. Бардык жерде гүл, анан мындай чатырлуу отургучтар турат. Биз азыр мына окуу корпусуна кирдик. Бул жерде мына киргенде ушу зал мына коридордагы гүл менен экен. Бул эчке. Саламатсызбы? Бул кайсы кабинет? Бул тилдерди интенсивдүү үйрөтүүчү борбор болуп саналат өзү. Азыр лингофонный кабинет болуп ачылып атат. Адразакова Мира. Мира? Мира, кантип мисалы методикаңыздар башкача усул менен окутасыздар ошондо англис тилин. Мисалы биз англис тилин мындайды көргөн эмеспиз. Бул жаңы технологиялар боюнча колдонуп атабыз, жаңы технологиялар деп быйылкы жылы ошол эме быйылкы бүтүрүүчүлөр үчүн, быйылкы келген биздин абитуриенттер үчүн жакшы эме ийгиликтүү болот деп эсептейбиз. Ошо жаңы методика, жаңы усул. Кандай ошо жаңы дегенде мага түшүндүрүп берсеңиз, эмне кылат бул жерге келип отуруп? Бул жерде көрүп турасыздар, ушу наушниктер менен иштейт, атайын жеңилдетилген форма. Лингофонный аппарат бар бул жерде. Лингофонный аппарат, ушул нерселер. Буну баары улаштырып, ушул аркылуу, мисалы үчүн, атайын программа бар, приложение. Ал бул компьютерге киргизилген. Ошол приложение аркылуу биз студенттер менен ар бири менен иштей алабыз. Мисалы үчүн, ар бирине өзүнө ылайык, өзүнө деңгээлине, мисалы ар түрдүү деңгээлде болуп калышы студенттер, ошол деңгээлине ылайык биз тапшырмаларды беребиз. Ошол аркылуу өздөрү менен жеке иштей алабыз да. Жеке да иштей алабыз, жалпы да иштей алабыз, жуп-жуптаа кылып иштетебиз ушундай. Мен азыр ушул ОГПнин 3-чү кабатында турам. Бул быйыл толук ремонттон өтүптүр. Ошол 3-чү кабаты. Пластик, мындай пластик терезелер коюлуптур. Ичи жакшынакай ремонт болгон, бирок сырты мына окшогон кесектер чыгып эле турат. Азырынча мындай көп эле бул жердин баягы эстетикалык коздугуна маани беришкен эмес. Көбүнчө ушу жылуулугуна дешкен окшойт.
Анан дуалдар азырынча негедир мындай жылаңач экен, көп нерсе илине элек, бирок эң негизгиси мага жаккан жери мына эшиктери болуп атат. Эшиктердин сапаты жанагы обой эшиктер эмес, ичине жанагы опилкадан пресстелип, анан сыртына обой жабыштырып койгон, бир кичине эле болсо, ысык суук болсо көбүп кеткен, формасын жоготуп берген эшиктер болчу эле. Андай эмес экен, ручкалары кыйла бекемдей, жакшыдай экен. Мага мисалы жакты. Бул бир каанасы экен, кааларга да кирип көрсөк болот да. Бул азыр бош каана экен. Окуу куралдары илиниптир, негизинен ушундай. Бирок дагы деле баягы ыңгайсыз, катуу, жанагы эски союздук үлгүдөгү мындай блок парталар дагы деле калыптыр азырынча. Жана улуу сөздө уят жок деп, жанагы эки окуу жайдын, ушу Улуттук университет менен ОГИПнин дааратканаларында салыштырып көрөлү деп чечтик ушунча болгондон кийин. Себеби даараткананын тазалыгы кандай, андагы шарттар кандай, сиздерге көрсөтүп берели. Азыр мындай болуп атат. Бул жакта ушул ОГИПде 1,5 миң студент окуган корпуска деп курулган дааратканасына кирип көрөлү. Мына киргендеги абалы ушул экен. Бул жакта бул эмне үчүн? Бут жуугангабы? Жеңкейип жуугангабы? Бул эмне? Бул айрым дарат алган студенттер үчүн. Бул дарат алгандар үчүн. Эмеси мода бар экен, иштейт да азыр, Ошондо азыр ысык суу чыгабы азыр, ысык суу чыгат экен. Жума күндөрү жандырылып. Жума күндөрү гана жандырылат. Мына Ош гуманитардык педагогикалык институтунда жума күндөрү азыр мындай аристондор коюлуптур, ошол жума күндөрү монтип ысык суу чыгат экен, дарат алыш үчүн. Бул жакта могу тени дагы бар экен, Так. Бул жакта эми тазалык көп деле жакшы деп айтканга болбойт, бирок салыштырмалуу, башкаларга салыштырмалуу бир аз чыдаса болот дегендей деңгээлде экен. Мына ошол 1, 2, 3, 4 көздүү даараткана экен. Негизинен жакшыдай эле, өтө мындай чыдабай кала турган, ушул көзүң ачышып, көзүңөн жаш агып кете тургандай жеп жок. Мындай кадимкидей эле. Мына жеринде бул акылдуу эме менен чыгат экен. Мына суу токтоду. Суу чыкты. Бул жерде жанагы акылдуу эмелер экен. Азыр эми биз мына кайсыл юридикалык коллежге келиппиз. Юридикалык коллеждин дагы мына сырты акталганы, сырдалганы көрүнүп турат. Көпчүлүк жанагы бир кабаты толугу менен пластик терезелер коюлуптур. Анан мен жана мына жерди көрүп кеттим эле. Мына жерде эми бир жагынан карасаң эми ушинтип шыбак кылганды билбейм эми. Айылда тыңыраак кишилер жана малканасында деле мындан көрүп бир аз тегизирээк кылып шоп атышат. Ушуга бирөө жарым мындай көңүл бөлүп мындай ишти кабылаларда жанагындай кылабы? Мен азыр жаңы карасаңыздар мына. Эптеп эле бир көчөдөн эле келип бирөө өмүрүндө шыбак кылбаган эле бирөө келип шыбап чыгып актап койгондой болуп калыптыр да. Бул эми университетте эми баары окуу жай чоң. Ушунун ичиндеги шарттарын көрүп чыксак болобу? Парта, жанагы эме, эмне бул? Бул жагы эмне экен анда? Мына кадимки эле ушул союздук жанагы союздун эмесиндеги стандартындагы блоктор экен. Кийим илгич, бир дагы окуу жанагы көргөзмө куралы жок экен, бир дагы. Дарскана дейт. Буга да кирсек болот, мынау канада дагы. Мына жүздөр көрүңүздөр, керек болсо доска да жок экен, бирок эски эме. Ушул бул бөлмөдө дагы бир дагы эмне үчүн ушундай? Саламатсызбы? Бул эмне бөлмө? Кетип атасызбы? Сиз мугалим окшойсуз го? Окутуучу.
Эжеке, бул бөлмөдө эмне үчүн бир дагы окуу куралы жок, мындай көргөзмө куралы? Аны биз эле сактап турабыз да. Кимден сурайм? Жетекчиликтерден суракса да, жетекчиликтен? Макул, эжеке. Бардыгы ушул жанагы Союз кезиндегидей стандарттагы блоктор. Так, бул жак дааратканасы окшойт. Кечиресиздер. Так, мына жерде мына аялдардын же эркектердин деп жазып да коюп тур даараткана. Бул жак эркектердики окшойт. Бунун свети кандай жанат экен? Свет жанбайт окшойт бул жагында. Жок, бул иштебейт окшойт бул. Так, жок, бул жагы узкий экен. Аябай жит, начар жит, ушу ачуу. Ушул даараткананын бүт абалы ушул. Мына. Бул каяктан суу түшөт нафы үстүндөгү? Үстүнөн суу түшөт. Кыздар салмасыңарбы? Салмаспы? Кыздар эмне үчүн бир дагы бөлмөдө мындай көргөзмө курал деген эч нерсе жок го мындай? Да, потому что бюджета нет. Университет. Жок дегенде мындай парда тагып койгонго да жок бекен, э? Ну не знаю, это вопрос, наверное, больше деканату, чем к нам. Извините, мы платим контракт, и эти деньги, наверное, они уже распоряжают. Мы не имеем на это никакого права, и даже не можем вам сказать, куда уходят деньги, честно. А сиз өзүңүз кандай? Мындай канааттанасызбы ушуга? Мы сами с факультета журналистики тоже, ваши коллеги будущие. Канааттанасызбы? Ну, довольны? Ну, как довольны? Конечно, недовольны условиями, но а что, приходится довольствоваться тем, что есть, и учиться. Главное, что пока крыша и аудитории пока есть. Анан мына окуу корпустардагы туалеттердин состояниясы боюнча? Ой, туалеты очень плачевные, честно. Вот туалет — это вообще отдельная тема. Мы когда, например, собираемся всей группой где-нибудь, что ли, вот, даже вот до 1 сентября мы, наверное, собрались, и нам сказали, опять будем мы, например, в аудиториях нюхать наши туалеты. То есть это очень плачевное, честно, состояние, вы, наверное, сами видели. То есть никакой вентиляции нет, ничего абсолютного нету такого, то, что вот, чтобы было хотя бы чисто. Саламатсызбы? Кандайсыз? Эжеке, сиз кайсыл факультетте окуйсуз? Журналистика, да? Менин атым Ыдырыс, мен дагы сиздин кесиптешиңиз экенмин анда. Эжеке, эмне үчүн сиздердин мына аудиторияларда бир дагы көрсөтмө курал жок? Мисалы, бир дагы сүрөт жок. Бир дагы мисалы занавеска жок, мисалы, парда жок. Мен аны мага каратасыздар да, мугалимдерге карайт. Жок, мен аны түшүнүп атам. Ушул качандан бери ушундай? Биз муну бул нерсе боюнча суроо боюнча кайрылганбыз, бирок азырынча каралып элек, бирок эмне үчүн экенин Жок, качандан бери ушундай? Мен окуганда бул жерде уже 3-курсмун. Азыр окуган 3 жыл болду. Жаңы келгенде ушундай болчу. Жок дегенде терезеде мисалы бир гүл өстүрүп койсо да болбойбу мындай? Болот албетте. Мисалы, айылдагы мектептерде терезеде гүл болот го жок дедим, туурабы? А сизди таң калтырдыбы ушул нерсе? Таң калтырган, эми башында келгенде биз негизи бул жерде окучу эмеспиз да. Башка корпуста окучубуз, 1-корпуста. Бирок аяктын шарты бияка караганда мындай болчу. Кызык. Бир дагы көрсөтмө курал жок, бир дагы парда жок. Жасалга башкача экен, жана ректор айтып аткан эме бир аз байкалат. Бир аз эмес, дурус эле ушул жанагы киргенде жасалгалар башкача. Саламатсызбы? Бул жак. Бул жана окуу залы окшойт, э? Саламатсызбы? Эжеке, китепканаңыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Канча китеп бар, кандай китептер бар, жаңылардан кандай бар? Сизге кайсы эмне китепкана керек? Экономика факультетиники, э? Ошол мындай алганда кесиптик китепкана экен да, э? Ошол китепкананын эмеси канча фондуңуздар бар, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Факультеттин өзүнүн китепканасы. Биздин биринчи бизде эме чоң эме бар го. Без
Кандай? 5 съемок? Съемок. Макул эжеке. 5 съемок астындагы неге бар. Макул эжеке. Бул жер китепкана деген менен электрондук китепканабы? Анан эмне бул? Нарк китептери неге турат? Бул жер Жактан китептерди окшот да. Анан каякта окшот? Бул жакта. Булчу? Компьютерлер менен если болсо компьютермен заниматься. Ошондо бул компьютерлештирилген китепканабы жер? Бул жерде муну компьютерде эмне окушат балдар? Эми кыйла башкача студенттерге болгон мамиле. Саламатсызбы эжеке? Азыр мына сиздердин окуу корпусуңуздар менен таанышалы деп келип калдык эле. Сиз окуйсузбу же окутуучусузбу? Мен аны түшүнүп атам эже. Биз сабакка жолтоо болбойлу деп атабыз. Бул жакта мындан башка бир дагы эме жок экен да, бүт жасалган ушул экен, Декандар, кафедра башчылары, метод кабинеттер турган жайгашкан жер максималдуу түрдө жасалгаланган. Ал жакта саламатсыздарбы? Кечирип коесуздар, жолтоо болбойбузбу? Студенттерге мындай түзүлгөн шарт жөнүндө бир тааныштыралы дедик эле. Ректоруңуздардан уруксат алдык. Бир-эки сурообуз бар. Кандайсыздар? Азыр эки эле студент ба? Эмне үчүн эки эле студент отурат азыр? Эжеке? Эмне үчүн эки гана студент? Бул кайсыл группа бул? 4-курс. 4-курс, Эмне үчүн группада башкалар жок? Жо негизи да? Азыр группада канча бала бар эле өзү? Негизи. Группада канча бала? 32 баладан эки эле эме студент отурат азыр, Да, бир кыз суралып кетти. Саламатсыздарбы? Ректоруңуздардан уруксат алдым. 1 эле мүнөт убактыңыздарды алам. Сураныч, Эжеке, сиздердин группаңыздарда азыр канча студент? Бул канчанчы курсуңар? 2-нчи курс. Канча студент бар? Жалпы 21. 21. А эмне үчүн азыр 1, 2, 3, 4, 5 эле студент отурат, Эжеке? Азыр 16 сентябрь бүгүн же 17-си? 16 сентябрь. 16 сентябрда мындай иш кадимкидей эле окуу процесси башталат да, туурабы? Эмне үчүн студент жок? Маманы билбейт экен. Каякта студенттер? Булар жаңы келген, колледжге келген, таанышып кетсем, мен староста болом, келгенибиз болгон ушул. Келгенде автобус келет. Башка автобус киши келет. Бирок эки студент постоянно айтып, бүгүн эле орунбашты келбей калышты. Автобустан артын. Анан дагы бир суроо да. Мына жака бир парда тагып койсо болобу? Же парда кереги жок? Эмне үчүн жок? Это надо спрашивать у наших руководителей. Рахмат, эжеке, жакшы калыңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сиздердин таанышсыздарбы? Мен ректоруңуздардан уруксат алдым. Ал айтып атат. Өзүн өзү актаган жападан жалгыз факультеттердин бири деп. Бул аябай бай факультет, ошон үчүн биз бул факультетке абдан көңүлдү буруп атабыз, бардык нерсесин кылып берип атабыз деп. Бирок мен мындай бир парда тагып койгон көрбөдүм да мен, жок дегенде өттөрү дагы. Бир гүлөстүрүп коюлган же болбосо бир жакшыраак мындай бир партаны көргөн жокмун менчи. Эми башка факультеттерге караганда биздин асфальт түзүп элек. Мен ушинтип айтат элем. Жакшы эле. Эми шарт түзүп атабыз, эң негизги окуу процесс тынымсыз жакшынакай жүрүп атат. Жүрүп атат. Студенттердин катышуусу кандай? Катышуусу эми өтө жакшы дебейм, бирок аракет кылып атабыз, студенттерди келтирүүгө аракет кылып атабыз. Ата-энеси менен сүйлөшүп, ата-энесине кабар берип, жибериңиз балдарыңызды, окуу башталды деп биз абдан жакшы. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу, эжеке? Аты жөнүмдү Эрмекова Асия Шарапединовна. Рахмат, чоң эжеке. Ийгилик. Жакшы реклама болсун. Азаттык. Бирде позитивдүү нерсени да көрсөтүп. Позитивдүү. Жана негативдүү көрсөтпөстөн позитив. Мисалы позитив көп да. Мисалы. Кандай мисалы? Студенттер азыр жаган гана окубастан, окуштан кийин ишке да орношот. Бул жаман нерсе. Аракет кылып атат жаштар. Окубастан гана өзү каржылап, акча табып, мындай ата-энесине жардам берип керек болсо. Биз ошого үйрөтөбүз.
Болду, биз эске алабыз, кийинкисинде сөзсүз ошону чыгарабыз. Макул, жарайт. Биз Ошто ОГИП'дебиз. Мына ОГИП'нин ошол жатаканасы, бул жерде 560 студентке орун бар дешип атат. Бирок азыр канчалык толгон, канча студент бар, ичинде кандай шарттар бар, кирип көрөбүз. Могу жатакананын алдында 4 отургучу бар экен, бул жагында дагы бир 4-төө. Бак тарактуу, ушундай таза абада Акбура дарыясынын жээгинде жайгашыптыр. Класспы, эмне бул? Киргизебизлерби? Ооба, киргизет. Кирбейсиңерби? Эмне болду? Азыр эми жандырып киребиз. Эми жандырып да. Канчадан төлөйсүңөр? Акчасы канча? Акча төлөбөйбүз, бекер. Төлөбөйсүңөрбү? Ооба. Саламатсызбы жеке? Кандайсыз? Сиз иштедесизби? Кандай шарттар менен иштетесиздер? Ошол жерде айтып бериңичи. Канча компьютер бар бул жерде? Азыр бул жерде 10 компьютер бар. Анан ушул ОГИП'нин студенттери, жатаканада иштеген студенттер, жашаган студенттер кирип түштөн кийин керектүү рефераттарын, темаларын издеп жазышат. Ошолорду пайдаланышат. Анан модул убагында өздөрүнүн паролдору менен, логиндери менен Авиндин немесине кирип тесттерин тапшырышат. Тестти ушул жерден тапшырып койсо эле болот, Ооба, болот. Бул жерде качан гана немеден Авинден мугалим рухсат бергенде, деканат рухсат бергенде ачылганда гана тапшырат. Азыр биз кирип басып көрсөк болобу? Мында азыр мисалы интернет барбы? Так, азыр мында эмнеде мында эмне үчүн жок? Азыр Google'га кирдик. Насырга. Анда мынауга кирип көрөлү. Так, бул жерде мына. Так, мисалы Google'га дейт. Мисалы Gmail'ди ачып көрөлү. Так. Интернеттин ылдамдыгы өтө жай экен. Ачылайын деген ой жок. Жок, бар. Кана, ачылбай атпайбы? Кантип ачылат? Сиз сыйкырлайсызбы муну? Жок, эмне сыйкырлайт? Мына, ачылып баштады. Эмени ачып көрбөйсүзбү? Азыр компьютер эми жалды. Кээде компьютер эми жалганда деле интернет ошондой боло берет. Телефондордо деле ошондой болот го. Азыр эми жалдырдык. Азыр балдар киребиз деген үчүн эми жалдырдык. Анан компьютерный жана игр паролдору бар 22 22. Бул жерде жанагы мына Counter Strike сөзсүз бар. Анча-мынча оюн-боюндарды деле ойнойт да студенттер, окуйбуз деген менен Counter Strike дээрлик бардык компьютерде бар экен. Демек бул жерде жанагы сетевой игра деп коет. Сетевой игра деле болот окшойт, эжеке? Жок, кандай болбойт. Андай болбойбу? Аты жөнүңүз кандай эле? Насиба Абдыкалыпова. Насиба эжеке. Counter Strike'дан ким чемпион эжеке? Вообще андай жок. Сиз өзүңүз окшойсуз. Жок. Үчөөндө тең турат. Жок. Рахмат. Кандай сиз вактада өзүңүз окшойсуз. Эң студенттердин жаман көргөнү сизби же жакшы көргөнү? Жакшы эле көрсө керектир. Киргизбей койбойсузбу эч кимди? Эми ондо кечин ондо жабабыз, эскертип беребиз бардын эшик жабылат деп. Анан өтө зарылдары чыгат сыртка болбосо жок. Ондо кадимкидей эле жабылат. Жигиттер келсе кыздарды чыгарасызбы, чыгарбайсызбы кечинде? Жок, убакыттан кийин чыкпайт. Кайсы убакыттан кийин чыкпайт? Эми ондо жабылат, андан кийин чыгарбайбыз. Тартип жакшы эле. Объектилер жанагы тартылып турат. Бул байкоо камерасы барбы, кайерлерди тартат ошондо? Саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз ким болосуз? Ошода комендант. Аты жөнүңүз? Бакытбек. Булар эмне булар? Бул жак экинчи этаждын коридору. Экинчи этаждын коридору 2, ашкана экинчи этаж, ашкана 3-чү этаж, ашкана 4-чү этаж. Алдын жатакананын алды, арты, арт жагы, кирген фойе. А булчу? Бул жак жатакананын алды жагы. Бул дагы алды жагы. Фойе. Булар сабак аудио каналар. Жатаканада да каналар барбы? Жок, учебный биринчи этаждар учебный корпуста. Бул жатакананын алды.
Бул жерде жанагы мына ашканаларга дагы, кухняларга дагы коюлуптур да. Демек, тамак урдоо маселеси чечилгенби? Чечилген. Тамак урдоо албайт. 100%. Экөөздөй эмес да. Жана кыздар тамакты даярдап койгондо, бышайын деп койгондо урдап кетмей жокпу ошондо? Ол учурдан өттүк. Андай жок. Мен азыр ушул ОГИПнин жатаканасынын 2-кабатында турам. 2-кабатта жылтыраган тазалыкты көрүп атам. Ичи дагы ушундай тазалык азыр көрөбүз. Мына 1-чи секциясы окшойт да? 208-чи кана. Лампочкалар иштейт экен. Булар бөлмөлөр. Бул жак эмне экен? Бул жак жуунуучу жай. Душ дагы барбы? Мындай нерсени биз көргөн эмеспиз. Бул жакта Аристон бар экен. Суу чыгат экен мына. Бул жак ажаткана. Жак ажаткана экен. Ажатканасы дагы кыйла таза экен. Жакшы, жакшы. Бардык лампочкалар иштейт экен, чырактар. Бул жакта. Ошондо ар бир 4 бөлмөгө бирден даараткана, бирден душ. Бирден мына кол жуучу жай. Кол бет тиш жууй турган жай. Салам, кандайсыз? Кире берсек боло берет, Сиз өзүңүз жалгыз жашайсызбы? Жок, да 2 кыз бар. Да 2 кыз бар. Каяктан келдиңиз? Чаткалдан. Чаткалданбы? Чаткалдын кайеринен? Канышкайданбы? Же Терексайданбы? Канышкайдан. Канышкайдан? Эт, май тынбай келип турат. Холодильник жок, муздаткыч жок экен, бул жакта. Кантип атасыңар этти? Азырынча эт ала элекпиз да, жаңы келген. Канчанчы курстусуз сиз? 1-чи. Быйыл келдиңизби? Ошондо 9-дун базасында же Жок, 11-дин базасында. 11-ди бүтүп келипсиз да, мектепти. Кандай экен анан ОГИП? Жаккан жери эмне болду, жакпаган жери эмне болду? Баары эле жакты. Жакпаган жеричи? Жакпаган жери жок. Мисалы сиз адамдын деле, эми жакшы адамдын деле кемчилиги болот да, мисалы бир. Ошондой жактар эмне болду? Азырынча андай боло элекпи. Зерикпей атасыз, эч ким сагынбай атасыз, ыйлабай атасыз кечип башка кучактап. Жок. Жигит таап алган окшойсуз, Жок. Жок. Макул. Так, ашканага келип калдык биз. Жактындардын терезеси мындай жанагы көрүнбөй турган терезелер коюлуптур. Ал жак наркы жакка кетет. Запасный выход. Так. Мына кадимкидей эмелер бар экен. Шкафтар, бирок булардын ичине эч нерсе салбаптыр. Колдонгон эч нерсе жок экен. Эмне үчүн биринде дагы идиш дагы жок. Мына биринде гана туз бар экен, анан бир жуг идиш бар экен. Так, бул жактачы. Азыр бүгүн 10 канчачы сентябрь бүгүн? 13 сентябрь. Сентябрдын 13 гана күн болду. Азыр балким студенттер көнө элекпи? Бул жерде көпчүлүгү биринчи курстар да. Анан бул жерде эми пайдаланмашат да. Же тамак уурлук. Бул жакта электрод бар экен. Так. Мен кашык же вилка чыгат окшойт дедим эле? Жок. Бул орнотуп койгон менен дээрлик колдонулбайт экен десек болот. Анан бул жакта мына электр плитасы бар экен, 4 көздүү. Жакшы экен да. Бул жакта дагы 4 көздүү, бул жакта дагы 4. Ошондо 4 4 8 8 16 орунду эме бар экен. Демек 16 адам тамак жасаса болот. Охо, кимдир бирөө салат жасап атыптыр. Бул жакта картошка курулуп атат. Кыздар кире албай картошкасы күйүп кетпесин да, биз тезирээк чыгалы. Кыздар киргиле, картошкалар күйүп кетет азыр. Болгула. Тамагыңар. Кийинки жумадан 2ден печка, 3дөн же 2ден 30 литрлик тефалдар, аристондор коюлат Кудай кааласа. Суу дайым кайнап турат. Суу өзүндө кайнап турат, запас суу куюлуп турат. Багалар өзүнчө автоматтык түрдө иштейт да алар. Кайнаса кайнаган мезгилде өчөт. Эгер муздап калса, кайра кайнап тура берет. Анан кир жуугуч машина да коюлабы? Кир жуугуч машина да Кудай кааласа. 2ден коюлбайт. Эми аны карап көрөбүз. Ал азырынча дайын эмес, Ал деле кеткен немеге. Айтылган. Тендерге кеткен, келет. Келсе коюп берет Кудай кааласа. Эмечи? Муздаткыч? Муздаткычка азыр пока ойлонуп элекпиз эми. Бирок сунуштарды бергенбиз.
карап көрүп. Студенттер айтпайт абы, мен айылдан келген эт сасып кетти деп. Эми студенттер алып келген эттерин сразу эле жеп коюшат да. Анан бирок шириндик варенье, башка салаттарын койгонго сунуштап атат. Биздин жетекчи айтсакем агай жок дебейт. Бирок буга чейин да сунуштап бергенбиз, дагы айтсак жазгыла сразу алып берем дегенге мүмкүнчүлүк жок. Силер жазбай отурасыңар? Жок, эми биз студенттердин шарттарына карап, студентттер менен биргеликте сүйлөшүп анан алабыз да. Жаза бербейсиңерби? Алып бере берет да. Бул нерсени ишке ашырабыз. Чыңгыз. Ким болосуз? Жатаканада тарбиячы болот. Биз азыр ОГПден чыгалы дагы ушул Бишкектеги Борбор шаардагы Улуттук университеттин жатаканасына барып көрөлү. Так, саламатсыздарбы? Биз азыр Баласагын атындагы Улуттук университеттин жатаканасына кирдик. Так. Мен азыр жатакананын саламатсызбы жеке? Ректоруңуздардан уруксат алдым. Анан Жок, мен уруксат алсаңыз да мен киргизе албайм сизди. Неге? Мага туруптурсуз. Качан киргизесиз анан? Мен мага туруптурсуз. Ректоратка чалып көрүңүз анда. Так, эжеке, аты жөнүңүз кандай эле? Таанышып алалы. Менин атым Ыдырыс. Сиздин атыңыз? Гүлнара. Гүлнара, Гүлнара эжеке, сиз комендант окшойсуз мындай. Деловой басканыңызга караганда. Мендерди бир жатаканаңыз менен тааныштырыңызчы бир. Кое бериңиз эми, жата берсин эми кыздар. Мындай общий эмесин колун берип коебу. Мындай. Актадыңар, Кандайсыңар, жакшысыңар, кечиресиңер, Журналисттер келди. Бул ушулбу? Биринчи курстар, Биринчи курстар. Бул качандан бери ремонт болду элек? Бул мен 25 жылдан бери иштеп атам, комнаталар ремонт боло элек негизи. Монун эмне табуреткеме качырылды. Мунун эмеси кыска да. Шнуру кыска да. Шубактар ушул экен. Сен мага борборлоштурулган отопление бар, Кровать, эски кроваттан арылган окшойсуздор, Жанагы. Жок, үстүнө чыгып секирип ойнойт эле го? Бар. Бир этаж, эки этаж, бир жарым этаж. Калган этажда бар ушул кроваттар. Ремонт кылып, антмейже киргизген менен. Өздөрү крастет. Студенттер, Студенттер. Сиздер акчасын да алып, анан булар да иштетип турбайсыздарбы? Эмне кыласыздар? Ар бир өзүнө уют создавать этип. Уют создавать этип, алар гүл өстүрүш керек. Балким парда тагып алса дегендей. Ого, бул кыздар пардасын өзү таккан окшойт, Кандайсыңар кыздар? Жакшысыңарбы? Аларым шүкүр. Биринчи курстар булар дагы, Каяктан келдиңер? Гүлдөн. Гүлдөн. Бирөө нарындан. Краска аласыңарбы? Да, краска длинная, краска. Полностью красиво. Тамакты ушул жерде жасайт да? Уруксат бар. Жер жасалып, кухняда жасалып. Кухнясы да барбы? Кухня бар, график менен иштейт. Кандайсыңар кыздар? Жакшысыңарбы? Кире берели, Кире. Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсыңар? Лагман жыга түшүптүр. Крутой окшойт. Тема внезапно кытты. Общий ушундай. Я куда он валит. Ушундай состояние. Бул жерде эмне эме турат жанагы? Кир коюп алып турушат. Яны тартпай коюп. Ич кийимдер турат. Келдик. Кандайсыңар? Ой, ким бар? Душчу, душ. Душ астын кытышты.
улуттук университеттин жатаканасыны бул эми бул жакшы эле деген эл жанагы кезек күтүп тынбай суранып тиленип алып кирген жатакана ушул да, Бул качан ремонт болгон дедиңиз? Акыркы жолу? Эмеси комнаталарбы же негизи эле капиталдык ремонт. Капиталдык ремонттун болду дегенде бир топ болуп калды. Бир топ деген канча? 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл. 10 жылдай болуп калды го дейм. 10 жыл мурун болгон беле, мындай общественныйлер болгон комната жайда. Комнаталар боло элек. Комнаталар вообще эле боло элек. Мен иштегенде эле комнатаны ремонттоп көрө элекпиз. Муну жалпы кухня окшойт, кухнялар. Бул дагы ошол эски эме экен, Бирок иштейт. Муну жанагы эки китеп, эки эмени бириктирип, бир чоңдой кылып жакшына кылып жасап коюшуптур. Журналисттер. Газ жок, Жакшы болмогон газ жок бизде. Ушундай жалпы көрүнүш. Душтарын тартып көрсөм болобу? Азыр душтары кандай? Душ бир эле этажда барбы? Бир этажда мужской женский душ, эки душ. Ал кезек менен? Кезек эмес. 1.5-ге 2.5-ге иштейт мындай. Эме менен, график менен. Ушундай. Сизге айтып мындай эме кылышабы? Бул кандай ушундай да болобу депчи. Бул азыр ошондо мужской туалетпи же женский туалет? Женский туалет. Мужской кайганда? Тияк башында. Наркы башындабы? Женский туалет. Азыр биз 3-чү кабатта жүрөбүз, 3-чү кабатта. Мондайда жаңы кабат алынган. Буга карайсыңбы, студент балдардын балдардын комнатасы. Система. Пайпага жыттанат. Бул карабай эле коюп туруп таштап атышты. Эң башкысы калпак бар экен. Калпак кирип коюштур. Араң турган эшикти жулуп аласыз. Балдардын бөлмөсү кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кантадасыңар? Краскалардан эми каласа салбайсың. Ошо. Биринчи курста. Биринчи курспу? Каяктан келдиң? Экинчи курсун ошо. Каяктан келдиң айтпайсың. Алдынан келдим. Нарым бир жак класста. Кош. Ошондой. Үйгө. Анткени неме тамак алгандар ичкендерине жакшы. Кандайча? Кандайча? Группа курса негизи боюнча ошондой регион чачат өздөрүнө. Кандайсыңар? Колтоңа бардак топ. Кандайсыңар? Пардан илипсиң жакшына кылып. Ремонт кылдыңарбы? Полностью кылдыңарбы? Эмне ремонт кылдыңар? Бардаксыңар. Эмне кылдыңар ремонт кылганда? Эмнелер сасып кеткен? Сырдап, каттап. Пычыгандан топ кылышет. Жүктеринен. Эргеш үстүлөрүн карады беле? Кухняларда эме турат-го? Могунда балдар. Кандайсыңар? Манты жеп атасың. Кыздардын жүрөгүн эзген балдар окшойт баары гитара менен, баарын ыйлатып. Жашаганда комнатанын балдар көрмөдүңбү? Анча кыстан үйдө жашаган балдар бар. Макул. Кешип бактыр го, Түшүп кетпей иши болуп. Кандайсыңар кыздар? Жакшысыңарбы?
Эмедеги жатаканадагы 2 лампочкасы тең иштеген жалгыз комнат окшойт, Жазы толук көчүп келдик да булар. Азыр сен комнатага 4 тең келдиң, кийин кроваттар болушу керек, жаңы биринчи курстагы комнатасына кирип калдык да биздин жалаң. Бул курстар ушундай жакшы. Мына бирөө бекитти шагыра менен. Антен бар жерде. Бул жак ашканага эч ким келип тамак аш деле урдабай калган окшойт азыр. Кечкисин башталып да жашоо. Жанагы эмеде Оштогу жатаканада, эмеде Огипин жатаканасында камера коюп коюптур, тамак урдаш токтоп калыптыр. Бизди урдайт дагы да бар. Урдашат тамак просто эме. Азыр тамактын эмелери келбейт, жаңы киргиз атпайсызбы? Азыр көбүнчө эме болуп калыптыр да. Мужской туалет. Бул өзү эски болгон менен аябай дубалдары калың, сапаттуу салынган имарат экен өзү, жакшылап ремонттоп койсо. Чыйган эле жатакана бар. Не кылалы? Билбейм, түшө берет окшойт же үстүндө эмне? Үстүндө ушул. Ремонт уктап отурабыз. Жазалат деген. Жакшылыктар бүт түспөй турабыз, Кудай өзү. Сиздерге айтып атабы, быйыл бир планга киргиздик же эмки жыл планга дегендей. Эмени? Занят чатырын биринчи. Чатыр. Демек чатырын, бул жакта дүкөн барбы? Мен жатакананын ичинде дүкөндү биринчи жолу көрүшүм. Фуги аркылуу через фуги менен фонд имущество аркылуу арендаға алынып иштелип атат. Жөн берилбейт магазин. Мен азыр окуу корпусуңуздарды кыдырып келдим. Анан кандай десем, абалы аймактардагы окуу жайлардан дагы абалы өтө начардай да. Эмне үчүн ушундай? Мисалы, короолору ошол мисалы каражат жетпейт, эмне себеп болду атайм? Аймактардагы кээ бир университеттерде көп болсо бирден корпус бар, бизде болсо 9 окуу корпусубуз бар. Сиз күн сайын мисалы мынау тепкич менен көтөрүлүп түшсөңүз керек. Ошол жердеги терезелер дагы ошол пластик коюп коюпсуз, ошол өзүңүз чыга турган ошол жанагы экинчи кабатка көбүнчө ошол пластик болуптур. Калган бир да жерде мен пластик көрө элекмин, бирок ошол пластик коюлган дагы жуулбайт экен да. Эмне үчүн ошо жууганга бир киши жокпу? Бул эми биздин атайын ушул чарбалык кызматтагы биздин жетекчилердин жана ишмерлердин жетишпегендики болушу мүмкүн. Анткени эски болсо да таза болгону туура. Эми чындап айтканда кээ бир көрбөй калган нерсе силер айтып атканыңар бул деле чындык. Анысын эми биздин азыркы ремонтторубуз кээ бир учурда көрүп атасыңар. Мына башкы корпустун деле жанакы сырдап азыркыга чейин актап аткан учурларында ошол жерге чачырап калып калганы болушу мүмкүн. Анысын ремонтун эми жанакыдай тазалык жагынан да бурса оңдоло турган нерсе ал. Мен унутуп кеттим, ошо унут элеңде сурап коеюн. Азыр жалпы бюджетиңиздер канча болот ошондо? Биздин жалпы бюджетибиз азыр 630 миллион сом болуп пландаштырылган. Анткени бул жыл ичинде түшө турган каражаттар. Мына азыр сентябрда жаңыдан окууга кирип жаткан учурда болгону кассага түшкөн же болбосо кассага эмес, бюджетке, банкка түшүп жаткан каражаттар 30 миллиондун тегерегинде, бирок айлыгыбыз мына ошондо канча пайыз айлыкка кетет ошонун? 27 миллион сом айлыкка кетет. 27 миллион. Жок, сиз адашкан жоксузбу? Адашкан жерим жок. Жалпы бюджеттин ошол айына төлөп жаткан каражат. Жалпы бюджеттин канча пайыз айлыкка кетип калат? 85 немесинен пайызынан жогорураак айлык. Биздин Ош гуманитардык педагогикалык институтта жалпы 7000ге жакын студентибиз бар. Анын ичинде бюджеттик негизде жана келишимдик негизде окушат. Биздин өзү 1 жылдык биздин
киреше булагыбыз бул 115 миллион. Анын 25 миллион атайын мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт. Ал эми келишимдик акылардан бул 90 миллионго жакын акча бөлүнөт. Бул 2018ге алганда. Ал эми кудай калса быйыл 2019 жылдыкында азыр биз быйыл кабыл алган студенттердин санына каратып да бөлүштүрөбүз. Ал түшкөн акчанын бюджеттик кирешенин 78%ке жакыны бул айлык акыга иштелет. Ал эми атайын студенттерден түшкөн акчанын 65%тен ашыгын биз мугалимдердин айлык акысына, ал эми андан калган акчаларды биз ушу материалдык базаны чыңдаганга, мугалимдерге бир стимулдук кылуу берүү жагына биз аны үнөмдөө менен сарамжалдуу пайдаланууга аракет кылып атабыз. Ошентип Борбордогу окуу жай менен аймактагы окуу жайды салыштырып бүттүк. Менин байкоом боюнча ОГИП'де 7000 студент окуйт экен, ал эми улуттук университетте 18000 студент окуйт экен. ОГИП'нин бюджети, бир жылдык бюджети 130 миллион сом болсо, улуттук университеттин бюджети 630 миллион сом экен. ОГИП'нин бир жалпы окуу корпусу 4 болсо, улуттук университеттики 13 экен. Жалпылап айтканда ОГИП мындан 2 жыл мурун бир окуу корпус курган, андан сырткары дагы быйыл дагы бир окуу корпустун курулушун баштаганы турат. Улуттук университет буга чейин бир дагы курулуш жүргүзгөн эмес, мындай окуу корпус чоң ири курулуш жүргүзгөн эмес. Азырынча булар жанагы ремонттоо менен гана чектелип отурушат. Биз ошентип эки университетти мындай күчүбүздүн жетишинче жалпы үстүртөн салыштырып көрдүк. Эгерде кимде ким ушуга мындай ишенбесе же болбосо бир башкача байкоосу боло турган болсо, өздөрү барып салыштырып келсеңиздер дагы болот. Менин оюмча окуу жайларды салыштыруу бул жакшы нерсе, анткени ар бир окуу жай, ар бир мекеме, ар бир ишкана өз ара атаандашып, өз ара жарышып, мындай биргеликте өнүгүш керек деп эсептейм.